الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдарды жараткан, бүткүл аламдарды рызык менен камсыз кылган, бүткүл аламдарды башкарып турган Аллах субхана ва таалама чексиз мактоолор, пайгамбарлардын мөөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын салават саламдары болсун. Урматтуу бир туугандар, иншаллах бүгүн иншаллах сиз менен биз бейиш жөнүндө сөз кылабыз. Бир туугандар, аралыгы асман менен жер барабар болгон жана Роббиңер тарабынан даярдалган магфират шашылыңыздар дейт Аллах субхана ва таалам. Ал бейиште Аллах субхана ва таалам сиз менен биз үчүн көзүбүз көрбөгөн, кулагыбыз укпаган жана акылыбыз калчабаган нерселерди даярдап койгон. Келиңиздер, Аллах таалам бейишти сыпаттаган кейбир аяттарга жана Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыпаттаган кейбир хадистерге токтолобуз. Бейиш сиз менен биз көп угабыз. Бирок бейиштин сыпатын жакшы билбегендиктен сиз менен бизде бейишке болгон сүйүү күчтүү эмес. Караңыздар, сиз менен биз эгерде бейиштин сыпаттарын билген болсок, бейиште Аллах таалам сиз менен бизге даярдаган нерселерди Кур'ан жана хадистин негизинде билген болсок, балким сиз менен биздин жакшы солих амалдарга болгон кызыгуубуз, сүйүүбүз күчтүүрөөк болмок. Ошол себептен сиз менен биз бүгүн бейиштин кейбир сыпаттарына токтолобуз. Аллах субхана ва таалам ушундай деп айтат: "Маталул джаннати лати уидал муттакун", таквалуу адамдарга даярдалган жаннаттын мисалы тажри мин тахтил анхар укулуха даимун ва зиллуха. Ол бейиште астыңыздардан дарыялар агып турат. Жана ал жердеги жей турган нерселер дайым, эч качан токтобойт. Жана ал жердеги көлөкө дагы ошондой дейт. Башка бир аятта Аллах субхана ва таалам: "Ва башширил лазина аману ва амилус солихати анна лахум джаннат". Иман келтирип, солих амалдарды кылган адамдарды ушундай бейиш менен сүйүнчүлөгүн, ал бейиш тажри мин тахтил анхар, ал бейиштин астынан дарыялар агып турат dedi. Куллама рузику минха, качан аларга ошол бейиштин рызыктары берилгенде, мин самарати ризкан қалу хадаллади рузикна мин qabl, биз бул нерсени мурда дагы жегенбиз деп айтышат дейт. Ва утубихи муташабиха, ошого окшогон нерселер берилет. Ва лахум фиха азважун мутаххара, алар үчүн ал жерде бейиште таза, пакиза аялдар бар дейт. Ва хум фиха халидун, жана бул рахат, бул Аллах таалам тарабынан берилген жакшылык эң чоң өзгөчөлүгү ал жакта төлүктүү болот дейт. Субханаллах. Караңыз, Аллах субхана ва таалам сиз менен бизге ушундай сонун рахаттуу нерселерди даярдап коюп, анын эң сонуну ал жерде ошол рахаттар төлүктүү болуусу. Башка бир аятта Аллах субхана ва таалам фи джаннатин аалия, момундарды, бейишке кирген момундарды сыпаттап, алар бийик болгон жаннаттарда болушат. Ла тасмау фиха лагия, ал жерде алар бекер сөздөрдү укпайт. Фиха айнун жария, ал жерде шундай булактуу, агып турган булактар бар дейт. Фиха сурурун марфуа, ал жерде шундай бийик болгон сөрүлөр бар. Ва аквабун мавдуа, жана шундай сонун кадах, сонун бакалдар бар дейт. Ва намарику масфуфа ва зарабию мабтута, төшөлгөн сонун килемчелер жана сонун жастыктар бар дейт. Кимдер үчүн? Бул албетте момун мусулмандар үчүн бир туугандар. Башка бир аятта Аллах субхана ва таалам: "Ва юхаллауна фиха мин асавира мин захаби ва лю'луа ва либасухум фиха харир", алар ал жерде алтын жана берметтен болгон нерселер менен кооздолот, жана алардын кийимдери жибектен болот. Кимдердин? Албетте момун мусулмандардын, таквалуу, бейишке кирген адамдардын кийимдери ушул нерседен болот dedi.
Başka bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala muttakiina fiha alal araik la yarawna fiha shamsan ve la zamharira. Alar sörlörde söyünüp jatышат. Jana alar ошол жаткан сөрүсүндө эч кандай күндүн нурун көрбөйт. Жана эч кандай суукту да көрбөйт дейт. Субханаллах, караңыз бир туугандар, сиз менен биз ысыктын күнүндө салкын жерге качабыз, күн суук болгондо ысык жерге качабыз. Бирок бейиште андай болбойт бир туугандар. Бейиштин ысыгы нурсуз жана ал жердин суугу бир туугандар салкын, эч кандай адам баласына аза жеткизбей турган деңгээлде болот. Başka bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala innel muttaqina fi maqamin amin. Takvalı adamlar aman bolgon jerde boluşat dedi. Aman bolgon jerde boluşat. Fi cennetin ve uyun. Beş al jerde şunday bakçalar bolgon, jana şunday bulaklar bolgon jerde boluşat dedi. Yelbesuna min sundusin ve istabraqin muttaqabilin. Alar şunday sonun kiyimlerdi kirip bir-birine betme bet qarap duruşat dedi. Kedalike ve zavvajnahum bihuril ayn. Biz alardı hurul aynlarga üylöndürüp koyabız. Yed'una fiha bikulli fakihatin amin. Aminin. Alar oşol jerde kaalagan mömö jemişlerinin emne jeyişet deydi. Başka bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala udkhulul cennete antum ve azvajukum. Sizler jana ayallarınızlar beyişke kiringizler. Tuhbaruna yutaf aleyhim bisihafin min zahabin ve akwabin ve fiha ma teştehihil anfus ve teladdul a'yun ve antum fiha khalidun. Sizler jana ayallarınızlar beyişke kiringizler dep Allah subhanahu wa ta'ala aytat deydi. Jana al jerde qarаңыздар, şunday sonun tavaktar tavak altından bolot deydi. Jana şunday sonun bakaldar bakal da altından bolot deydi. Oşol nerse aylanıp turat deydi. Ve fiha ma teştehihil anfus. Al jerde al beyişte adam balasının nafsı kalagan nerse bolot deydi. Emneni kalaysız? Bödönөнүн kuşu, bödönөнүн etin mi? Je ulardın etin mi? Emneni kalaysız? Oşonun bardygy Allah subhanahu wa ta'ala momun musulman üçün beyişte derdep koygan. Ve teleddül ayun jana közdördün lezzatı, közdördün rahatı bolot deydi. Ve antum fiha khalidun. Bu ayette dağı Allah subhanahu wa ta'ala al jerde sizler törüktü bolosuzlar deydi. En çoğun rahat uşul bir tuğanlar. Albatta bundan daha çoğun rahat var. Azır ıldıyda aytabız. Başka bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala fihinne qasiratut torfi lem yetmithunne insun qablahum ve la can. Al jerde uşunday ayaldar dayardap koyulgan. Kimler üçün? Erkekler üçün. Al ayaldar, qarаңыздар, murun kiyin ins jana jinnin kolu тийген emес. Jana alardın közü iki jaka başka jat erkeke emne ketip kalbayt. Alar közdörü menen sizlerdi gana qarap, sizlerden gana rahat alat deydi. Subhanallah. Qarаңыз, momun erkeke Allah subhanahu wa ta'ala qanday sonun rahattуу nerselerdi dayardap koygan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Emi Rabbingizlerden qaysı nersesini jalganga çıkarasızlar? Keannahunna liyaqut vel mercan. Al kızlar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Keannahunna liyaqut vel mercan. Al ayaldar, momun musulmanlarga dayardangan ayaldar, bir tuğandar yaqut, şunday bir met siyaktı, mercan, bul da bir kımbat balu taş, oşondoy nurun çaçıp durat deydi. Qarаңыздар, momun musulmanga Allah subhanahu wa ta'ala qanday nerseler dayardagan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Qılgan жақшылықтары себептүү Allah Taalam dayardap koygon nerse hiç bir nafs bilbeyt. Nemne dayardap koygon deydi. Allah gana bilet. Allah gana bilet. Emne momun musulmanga emne dayardalganын deydi. Oşondoy Allah subhanahu wa ta'ala başka bir ayette lillezine ahsanul husna ve ziyade ve la yerhaqu vujuhuhum qataru ve la zille ulaika ashabul cennet hum fiha khalidun. Жақшылык kılgan adamlar üçün husna, en sonun жақшылыкты dayardap koygon deydi. En sonun жақшылыk emne? Albatta beyiş bir tuğanlar. Ve ziyade jana koşumçası menen dayardalып koygan. Ve ziyade degende mufassir alımdары Allah Taalanın yüzün körүү degen. Bir tuğanlar beyiş bardığı rahat. Başından ayağına çeyin rahat. Beyişten azap jeri yok. Aza jeri yok.
Эми караңыздар, ошол бейиштин эң чоң рахаты Аллах субханава тааламдын жамалын көрүү. Аллах субханава тааламдын жүзүн көрүү. Караңыз, Аллах субханава таалам ошол жерде жакшылык кылган адамдар үчүн бейиштер даярдалган, бейиш эле эмес, балким ага кошумчадагы Аллах тааламдын жүзүн көрүү даярдалган дейт. Аллах субханава таалам бардыгыбызды Аллах тааламдын жамалын көрүүгө насип кылсын бир туугандар. Эң сонун рахат болуп эсептелет. Эми хадистерге токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаннат бейишти сыпаттап bir kança hadislerdi aytkan. Oşolordun kebirine toktolabız. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytat: "Kulna ya Rasulullah, haddithna anil cennet ve ma bina'uha." O Allah'ın elçisi bizge beyiş jana beyiştin içindeki binalar, kurulgan nerseler jönünde bayandaçı dedi. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem labinatu zahabin ve labinatu fiddatin. Beyişteki üyler altından bolgon kirpiçten jana күмүштөн болгон кирпичтен курулат dedi. Subhanallah. Караңыз бир туугандар, алтындан болгон кирпич жана күмүштөн болгон кирпич менен курулат dedi. Ва милатуха миск. Анын шпаклевкасы мисктен болот dedi. Subhanallah. Ва hasba'uha al-lu'lu wal yaqut. Ал эми ичиндеги таштар дейт. Ошол шпаклевканын ичиндеги кичине кумдар болот го. Ошол нерсе lu'lu wal yaqut берметтен болот dedi. Жемчуг деп коебуз го. Ушундай кымбат баалуу жемчуктер. Көздү жаркылдатып, көздү ала турган ушундай жемчуктардан болот dedi. Ва турабуha za'faran. Ал жердин топурагы za'faranдан болот dedi. Man yadkhuluha yan'am. Ал жерге кирген адам жакшылыкты гана көрөт. Бүт нематтарды көрөт dedi. Wala yay'as. Эч качан эмне жамандык нерсени көрбөйт. Ва яхлуду wala yamut. Ал жерде töөлүктүү калат, өлбөйт dedi. Эң чоң немат бир туугандар. Эң чоң немат töөлүктүү калат жана өлбөйт деген. Wala tubla thiyabuhu wala yafna shababuhu. Жана алардын кийими чирибейт. Бул дүйнөдө чирип кетет го. Эң кымбат Dolce Gabbana'ны аласызбы? Же болбосо андан дагы кымбат кийимди алсаңыз дагы, ал эмне болот? 10 жылдан кийин чирейт. Макул 10 жылдан кийин чирибесе дагы 20 жылдан кийин чирейт, туурабы? Бирок бейиштин кийими пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чирибейт дейт. Ошол эле убакта андан дагы бактылуулук шабабуху жаштыгы кетип калбайт. Канча жаш? 33 жашта болсоңуз, ошол жаш түөлүктүү калат бир туугандар. Бул дүйнөдө сиз менен биздин шабабыбыз, биздин жаштыгыбыз эмне? Бизден кетип калат. Бир убакта 18 жашар жигит элек. Азыр кебирлерибиз 60га чыктык, кебирлерибиз 70ге чыктык. Караңыз, карыдык, бетибизге тириш түштү. Дагы карылыктын эмне? Кебир аламаттары пайда болду. Бирок бейиште ал нерсени көрбөйсүз. Бейиште 33 жашта болосуз бир туугандар. Ал жаш эч качан эмне? Көбөйбөйт дагы, азайбайт дагы, ошол жаш боюнча каласыз. Башка хадис токтолобуз. Ан Аби Саид аль-Худри радhiyallahu anhu анна набий саллаллаху алейхи ва саллям кала. Абу Саид аль-Худри радhiyallahu anhu айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты: "Инна фил джаннати 100 даража." Жаннатта бейиште 100 даража болот дейт. "Валау аннал а'ламина ижтамау фи ихдахунна лавасa'atuhum." Эгерде мынау алам жана аламдагы бар нерсе ошол 100 даражанын бирөөсүнүн ичине кирсе батып кетет эле дейт. Субханаллах. Бир туугандар, караңыз, сиз менен биздин акылыбыз калчабайт. 100 даражанын бир даражасына, бир эле даражасына асман жана жердеги бар нерсенин бардыгын киргизсе батып кетет эле дейт. Эми элестетиңиз, ошол дүйнөнүн сизге канча бөлүгү берилди? Триллиондон бирөөсү берилдиби? Эми ошол дүйнөнүн жарымынаээлик кылган адам дагы бейиштин эмне? Бир адам баласынын кадамынын өлчөмүндөгү жерге дагы eelik кылбайт бир туугандар. Бул дүйнөнүн бул дүйнөдөгү бар нерсенин бардыгына eelik кылгандагы бейиштеги адам баласынын кадамынын өлчөмүндөгү жерге eelik кыла албайт бир туугандар. Адам баласынын кадамынын өлчөмүндөгү жер бейиштеги бул дүйнө жана бул дүйнөдөн бардан, бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерседен жакшы. Башка бир хадисте Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят кылган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна фил джаннати 100 даража аддаха Аллаху лил мужахидина фи сабилиллахи." Бейиште 100 даража бар. Ал даражаларды Аллах субханава тааламдын жолунда согушкан мужахидтерге Аллах таалам даярдап койду дейт.
kulli darajatayni kama bayna samai wal ardi. Her bir daraja ölçümü asman жердей болот dedi. Her bir darajаны Hazreti aytып атат. Елестетіңіз, bir daraja asman жердей болот дейді. Fa iza sa'altumullaha fas'alul firdausa. Егер де Аллах Тағаламдан сұрасаңыздар, эмнени сұраңыздар? Фирдаусты сұраңыздар дейді. Фирдаус bir туғандар, jannattағы ең биік чоқы болып есептеледі. Wasatol janna wa alal janna. Jannattың ортасы жана ең биік чоқысы dedi. Wa minhu tufajjaru anharul janna. Ошол жерден бейіштің дариялары атып шығады дейді. Wa fawqahu arshur rahman. Ал Фирдаустың үстінде Аллах Тағаламдың Рахмандың аршы бар dedi. Subhanallah. Қандай сонун немат. Ошондуктан бир туғандар, сурасаңыздар, арзубаган нерсе сурабастан, сурасаңыздар, чоң максат коюп, улук максаттарды коюп, жакшынакай нерсени сураңыздар. Туура, анча-мынча майда нерсени да сурайсыздар, эгерде кажет болсо. Бирок көп Аллах субханала тааламдан улук нерселерди сураңыздар. Фирдаусту сураңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен кошуну болуп жашашты сураңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында дженнатта бирге болуштукту сураңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен бирге Фирдауста болушту. Аллах субханала таала бардыгыбызга насип кылсын. Башка бир хадисте Абу Малик аль-Аш'ари радияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты: "Инна фил джаннати гурафан юра захируха мин батиниха." Дженнатта бир бөлүмү бар, анын ичи сыртынан көрүнөт, сырты ичинен көрүнөт dedi. "Адда Аллаху лиман ат'ама ат-таам ва адама ас-сиям ва салла бил-лейли ван-насу нiyam." Бул бейиштин ушул бөлмөсүн кимге даярдады? Жана таравихте да айтып өтүлдү. Бейиштин бул бөлмөсү бир тугандар, ичине кирсеңиз сырты көрүнөп, сыртына кирсеңиз ичи көрүнө турган бөлмө, кедейлерди тойдурган, орозо дайым кармап жүргөн жана адамдар уктап жаткан учурда түнкү тахажжуд намазын окуган адамдар үчүн даярдады dedi. Subhanallah. Кандай сонун немат. Sahih Muslim'de kelgen hadiste Abu Hurayra radıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deb aytdı: "İnne awwala zumratin tadkhulul cennete ala suratil qamar leyletel badri." Beyişke en birinci kirgen adam ay tollup 14-күнү nur çaçıp turgan siyaqtуу толгон авалда кирип кетет dedi. Badr деп коет. Ушул айдын ушул авалыны Badr деп коет. Badr болгон авалда кирип кетет dedi. Ал дегенде нур чачып ушундай жаркыраган бойдон. Андан кийинкилер жылды сыяктуу, андан кийин ушундай болуп кирип кете берет dedi. Башка бир хадисте Жабир радияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи мындай деп айтты: "Инна ахлал джаннати я'kuluna fiha wa yashrabuna." Бейиш элери бул дүйнөдөгү адамдар сыяктуу жейт ичет. Бирок бул дүйнөдөгү адамдар жеген ичкен нерсесини эмне кылат? Кажети менен чыгарып жиберет. Чоң кажет же кичинекей кажет менен. Бирок бейиште андай эмес бир тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сөзүн улап: "Вала ятфулуна вала ябулуна вала ятагавватуна." Алар түкүрбөйт дагы, чоң дагы кажетин ушатпайт, кичинекей дагы кажетин ушатпайт dedi. Qulu fama balu at-ta'am. O Аллахтын элчиси, анда тамак каяка кетип калат dedi. Сиз менен биздин акылыбызга тамак киргенден кийин сөзсүз чыгыш керек. Эми бейиштегилер дагы алар кантип жеген тамагын чыгарат дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жушаун ва рашхун карашхил миске. Жуша кекирип, анан кийин денелеринен миск болуп чыгып кетет dedi. Юлхамуна ат-тасбиха ва ат-тахмида кама юлхамуна ан-нафс. Шундай эмне тасбих, тахмид айтып Аллах Тааламды улуктап чыгып кетет dedi. Караңыздар, момун мусулман бейишке кирген адамдын жеген ичкени миск болуп денесинен шундай сонун жыпар жыт болуп чыгып кеткени кандай сонун бактылуулук. Кыйналбайт, аза чекпейт, ажатканага барам дебейт. Көрдүңүздөрбү бир тугандар. Зайд ибн Аркам радияллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: "Валлади нафси Мухаммадин биядихи инна хадахум." Менин нафсым, Мухаммадтын нафси анын колунда зат болгон затка касам ичип айтамын. Силердин бирөөңөр dedi. Ай жаннатка кирген бирөөңөр ла юта кувата миати раджулин фил акли ва шурби вал жимаи ва шахвати. Караңыз, сиздердин бирөөңүздөргө 100 эркектин күч кубаты берилет dedi. Жештикте, ичиштикте, аялга жакындык кылышта жана шахватыңызда 100 эркектин күчү берилет. Субханаллах. 100 эркектин күчү берилет. Ошолго катар Аллах субханала таалам сизди ошол шахватыңыз менен, ошол күчүңүз менен калтырып койбойт. Сизди ошого жараша сыйлайт. 100 эркектин күчүнү бергенден кийин ошого жараша тамак берет, ошого жараша суу берет, ошого жараша
Хурул айндарды берет бир тугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул Аллах Тааламдын эң чоң жакшылыктарынан бирөөсү. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аннас радиллаху анху аннабий саллаллаху алейхи ва саллям кала Аннас радиллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтат: "Лaqaba qawsi ahadukum aw mawdi'a qadama fil jannati khayrun min dunya wa ma fiha." Жанын жебесini билесиздер да. Жанын жебеси жерге түшкөндө канчалык жерди ээлейт? Кичинекей жерди ээлейт, туурабы? Же болбосо адам баласынын бутунун изи жер планетасында канчалык жерди ээлейт? Өтө кичинекей жерди ээлейт, туурабы? Эми бейиштеги ошол өлчөмдөгү жер дейт. Ошондой өлчөмдөгү жер, мындайча айтканда кичинекей жер бул дүйнө жана бул дүйнөдө бар нерседен жакшы дейт. Субханаллах, бир ойлоп көрүңүз бир тугандар. Бейиштеги бир адамдын бутунун өлчөмүндөгү жер бул дүйнө жана бул дүйнөдө бар нерседен жакшыраак дейт. Бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерсе кимге берилген? Эч кимге бериле элек бир тугандар. Кээ бир падышаларга берилген, жердин 3/1, жердин жарымы берилген. Ошондой жерге ээлик кылган, өкүмдар кылган. Бирок көпчүлүк бүгүнкү күндө сиз менен бизге окшогон адамдар ошол жердеги бар нерсенин триллиондон 1 бөлүгүнө ээлик кылышы мүмкүн. Эң байыбыз дегенде. Эми караңыздар, ошол бейиштеги кичинекей жай, бейиштеги кичинекей жер бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерседен жакшы дейт. Субханаллах. Ушул кичинекей арзубаган дүйнө деп бир тугандар, канчалаган адамдар бири-биринин көңүлүн ортуп атат. Канчалаган адамдар бири-бирине капа кылып, канчалаган адамдар ушул дүйнө себептүү акыретине эмне кылды? Харап кылды, жок кылды. Көрдүңүздөрбү бир тугандар, бул дүйнө Аллах Тааламдын алдында чымындын канатынчалык орду жок. Сиз менен биз сүйүп, сиз менен биз кээде ошон үчүн арамды дагы кылып коюп, кээде ошол нерсе үчүн бирөөнүн көңүлүн орткан, кээде ошол үчүн ата-энебизди зыярат кылбай, кээде ошол нерсе үчүн дос курбуларыбыздан айрылган дүйнө бир тугандар, Аллах Тааламдын алдында чымындын канатынчалык орду жок. Бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерсенин бардыгы биригип жаннаттын, бейиштин бир тугандар, бейиштин бир кичинекей эмне жерине дагы жетпейт. Эми караңыздар, канчалаган капырлар ушул арзубаган дүйнө деп бейишти сатып, анын ордуна эмнени? Тозокту сатып алып атат. Бир тугандар, сиз менен биз дагы ойлонуубуз керек. Сиз менен бизге даярдалган бейиштин өлчөмүнү билгенибизде, сиз менен биз бейиштин амалын кылып, тозоктун амалынан аруу болгонго аракет кылат элек. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтты: "Ида дахала ахлул джаннати аль-джанната", бейиш ээлери бейишке киргенде, юнада мунадин, ушундай чакырык кылат дейт: "Инна лакум ан тасихху фала тасқаму", мындан кийин сиздер оорубайсыздар деп айтылат дейт. Караңыздар, эч качан мындан кийин оорубайсыздар дейт. Андан кийин сиздер эч качан өлбөйсүздөр деп айтылат дейт. Андан кийин сиздер мындан кийин карыбайсыздар деп айтат. Ал жерде жаш жигит болосуздар. Bundan keyin siz daima Allah Taalamdın nemati menen sıylanasız, eç kaçan jaman nerse albaysiz deb aytılat deydi. Subhanallah. Qanday sonun nemat. Başka bir hadiste, Bukhari jana Muslimde kelgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday deb aytat: "Qala Allah azza ve celle: "A'adtu li ibadi salihin ma la aynu ra'at ve la udhun samiyat ve la khatara ala qalbin bashari." Men özümdün solih pendelerime, qanday pendelerime? Solih pendelerime. Özümdün solih pendelerime uşunday nerse dayardadım. Al nerseni hiçbir köz körgön emes, hiçbir kulak ukkan emes. Allardın akılına kelbey turgan nerseni dayardap koydum deydi. Siz üçün, biz üçün bul dünyada en nemat nerse ne? Kursağız açkanda, kursağızı toygozuşluk bir çoğun bir nemat. Balagatka jetip kalgandan keyin, üylönүүгө kadir bolup kalgandan keyin, üylönüş bir çoğun bir nemat. Allah subhanahu wa ta'ala anday nemattan bir top ulu nemattарды kim üçün dayardadı? Özünün solih bendeleri üçün dayardadı. Allah subhanahu wa ta'ala barımızda Allah Taalamdın solih bendelerinden kılsın. En akırkı hadis, uşu men jintitayбыз. Abu Said al-Khudri radıyallahu anh aytat: "Annalloh yaqulu li ahli cennet." Allah Taalam beyişelerine uşunday deb aytat: "Uhilla aleykum ridvani fala askhatu aleykum ba'dahu abadan." Men özümdün pendelerimi razıçılığımı adal kıldım. Mından keyin hiç kaçan pendelerime emne karım kelbeyt deb aytat deydi. Subhanallah. Gördünüzdür, beyişke kirgenden keyin Allah subhanahu wa ta'ala uşun nersini aytat.
Аллах субханала тағала бир туғандар бардығызды бейшелерінен қылсын, бейіштің амалдарын қыла тұрған адамдардан қылсын. Бир туғандар бүгінгі сіз менен біздің ушул жердегі қадір түнді еңсеп ушул жерде келіп қылған ибадаттарыбыз иншаллах бейіш ахлинин амалдары болуп эсептелет. Акыркы Рамазандын 10 күндүгүнү жакшы солих амалдар менен толтурайлы бир туғандар. Акыркы Рамазандын 10 күндүгү арзубаган сөздөр, арзубаган убакытты кетирүү деген амалдар менен кетип калбасын бир туғандар. Туура пайдаланалы. Бул мүмкүнчүлүк быйыл бар, эмки жылы билбейбиз. Бул нематка жетип келебизби, келбейбизби, Аллах Таалам гана билет. Ошондуктан быйыл бар мүмкүнчүлүктү жакшылап колдонуп, түндөлөрү ибадат менен, күндүздөрү Кур'ан окуу, зикир кылуу жана башка окшогон жакшы амалдар менен толтурайлы. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.